акча мамлекет деп атат да. Мисалы биздин жаман жүрүш турушубузда акча мамлекет деген көп таасир бербейт. Өзүбүз ойлонуш керек да. Мен кандай жүрүп атам? Обязательно туураш керек бирөөдү. Мисалы чет өлкө бул жана батыш биз үлгү ала турган мамлекет эмес булар. Булар мүмкүн техника жагын, технология жагын бизден ашып кетти да. Ашкан чын. Бирок ошонусун үйрөтпөйт бизге. Эмне үчүн бизге үйрөтпөйт? Канча жылдан бери канча миллиарддаган кредиттерди алдык, эч нерсе жок да, эч нерсе жок. Бир да завод жок, бир да фабрика жок. Жаманынын бүт бәрін үйрөндүк. Жанагы канализациянын бәрін. Цивилизациядан эч нерсе калган жок. Жалаң канализация калды. Бүт түрлүү оорулар, спид, башка дагы жылаңачтануу, наркотик дагы башкаларын. Анан келип ойлонбой эле ала беребиз да. Анан силер келип биз айтасыңар, улуулар үйрөтүп койду, улуулар үйрөтүп койду. Биз үйрөткөн жокпуз силерди. Силер вирус кирип атат да башыңарга. Ошо чет өлкөнүн вирустары кирип атат, интернет аркылуу, башка аркылуу. Мисалы силер айтасыңар акча деп, иманга акча кереги жок, урматтуугандар. Имандуу болгонго акчанын кереги жок. Келип эле суразыңар, кантип имандуу боломуз деп, силерге айтып берет. Кантип имандуу болуш. Мисалы беде Кыргызстанда жакшынакай болуп жашаткан элдер бар. Жакшынакай эле узун кийимдерди кийип эле өзүнүн салтын сактап эле жүрөт. Мына Дунган деген бар, 100 миңден ашык. Жакшынакай үй бүлөлөрдү куруп атат, жакшынакай очор бачар көп атат. Узун эле кийим кийип жүрөт. Аларга мешет этпейт кийимдер, узун кийим. Жакшынакай жүрөт. Анан биз ойлош керек, цивилизация ошо кийим кийсек эле цивилизация болуп калабыз, же батышты туразак эле цивилизация болуп калабыз деп. Ошо адеп ахлакты да үйрөнбөш керек алардан. Аларда бир тууганчылык жок. Аларда ата-эне жок. Мисалы силердин жүрүш турушуңардан ата-энеңерге сөз тийиши мүмкүн. Тигинин кызы жерге кирсин, онтип жүрөт да. Оны паркта да жүрөт эртең кечке чейин. Ар ким менен жүрөдү. Тигилерде жок тууган. Иван не знающий родства дейт. Ата-эне жөнүндө ойлоо жок аларда. Чоң ойдуң бүттү, жок да ушуну. Анан ошон үчүн биз ээрчебейли, урматтуугандар. Каргага теңелип каздын буту сыныптыр дейт. Батышка теңелсек, эртең бүт баары ойроң болот. Мисалы жанагы киндиктерден суук кирет. Жана үшүгөн картошкадай болуп каласыңар. Жарабай каласыңар чын. Анан ыйлайсыңар. Эртең эле мисалы бүт кыздардын бүт баары силер келечекте энесиңер. Анан ойлонуш керек, кантип эне болом деп. Азыр ошол чоң проблема күндөн күнгө көбөйүп баратат. Ушу жанагындай төрөбөй калыш аябай көбөйүп баратат. Себеби дегенде ошо жанагындай эмеге берилип, чувство дейт го, сезимдерге алдырып, анан жанагындай болот. Анан жанагындай сүйүү мисалы. Бул сүйүү опасный сүйүү. Жигиттерди сүйбөгүлө, мен айтмакмын, жигиттерди сүйбөгүлө. Вот, күйөөгө чыккыла, анан күйөөңөрдү сүйгүлө.